Тажикстандын мамилеси: мал арыгын баксаң ооз майлайт, адам арыгын баксаң ооз кандайт болдуба? Ушул коңшу жашаган кылымдардан бери достук, туугандык мамиледе болгон Тажикстандын Кыргызстанга куралдуу кол салуу уюштураары эч кимибиздин оюбузга да келбесе керек. Тилекке каршы ушундай окуя болуп кетти. Тынч жаткан кыргыз элине, Кыргызстандын территориясына тажик аскерлери куралдуу кол салуу уюштурду. Бул окуя азыр дүйнө элинин көңүлүн буруп турат. Тажик тараптын ачык эле агрессивдүү кадамын эл аралык коомчулук дагы сынга алууда. Ошол эле убакта Кыргызстандын ичинде да коомдук жана саясий мамлекеттик ишмерлер бул окуя тууралуу өз пикирлерин билдирүүдө. Убагында мамлекеттик жогорку кызматтарды аркалаган Жогорку кеңештин экс төрагасы Абдыганы Эркебаев Азаттык радиосуна маек куруп, анда болуп өткөн окуяга өз баасын айткан экен. Биздин тынч жаткан элибиз бейпаага түшүп, атүгүл жабыр тартып, жоготуп, үйлөр өрттөлүп, 12 жаштагы кызыбыз, 5 жаштагы балабыз да каза болуп турат. Мындан өткөн оор нерсе кайгы болбойт да. Экинчи жагынан кылымдар бою бирге жашап келаткан коңшу, атүгүл тууган, кыз беришип, кыз алышкан Тажикстандын ушундай мамилеси албетте өкүнтөт, ачууну келтирбей койбойт. Айыптагым келет. Эгер мурда майда чүйдө чыр-чатактар анча-мынча угатышуулар болсо, бул ирет түздөн түз адегенде суу башынан баштап кийин биздин айылдарга кирип келип, желегин элеп, үйлөрдү талап тоноп кеткендерде бул Кудайга да жакпайт, адамгерчиликке да жатпайт. Айрыкча коңшу, тууган жана дос болуп келген өлкө үчүн, деди ал. Ушундай ойго келбеген окуя орун алып жатканда айрым стратегиялык өнөктөшпүз деп келген өлкөлөрдүн унчукпаган позицияны карманып туруп алгандарына да нааразы болгонун билдирди. Ушул окуяларда бизге стратегиялык өнөктөшпүз деп, союздашпыз деп келген айрым өлкөлөр ачык эле айтайын, Россиянын дагы согуш башталганда кайдыгер карап биз иликтеп атабыз деп отурганы, коңшу Өзбекстан, Казакстандан кийин эртеси пикирин билдиргенин туура көрбөйм, дейт Эркебаев. Албетте башка стратегиялык өнөктөшүбүздө бассак турсак оозубуздан түшүрбөй келген Россия Федерациясынын бул мамилеси да кызык болду. ЖККну негиздеген өлкө катары анын курамындагы эки мамлекеттин ортосундагы жаңжалга мынчалык кайдыгер мамиле кылганы түшүнүксүз болду. Жок эле дегенде Тажикстандын Кыргызстандын тынч жаткан айылдарына бир тараптуу куралдуу кол салганын сынга алып койсо болот беле. Эки өлкө ортосунда чыр-чатак албетте такталбай келген чек ара маселесинен улам жаралды. Негизи эле акыркы 10 чакты жылдан бери карай майда барат чыр-чатактар маал менен чыга алып жаткан эле. Бирок тажик тараптын агрессивдүү куралдуу кол салуусун эч ким күткөн эмес. Себеби 1990 жылдары Тажикстанда жарандык согуш жүрүп, эли азып-тозуп кулаган кезде Кыргызстандын жардамы өзгөчө болгон болчу. Гуманитардык жардамдарды гана берип тим болбостон, Тажикстандын ошол кездеги расмий бийлиги менен оппозициясынын ортосуна ортомчуга түшүп, аларды ынтымакка келтирип, тынчтыкты орнотуп берген Кыргызстан болгон эле. Бул тууралуу Абдыганы Эркебаев мындай дейт. Акыркы убактарда чек ара 30 жылдан бери такталбай келе жатат деп айтылып келет. Биздин эгемендик алганыбызга эми 30 жыл болот, Кудай буйруса 31 августта. Ал эми 1990 жылдарда чек ара тууралуу эч кандай сөз да болгон эмес. Ал убакта коңшулаш Тажикстан чек ара тууралуу ойлонмок тургай, өздөрү кантип күн көрөбүз деп өз ара жарандык согуш болгон. 1992 жылдан 1997 жылга чейин мен жогоруда тажикстандык туугандарды айыптайм деп айтканымдын себеби бар. Алар өз ара тытышып жаткан маалда биз ар тараптуу жардам бергенбиз. Ошол согуш башталганда бизге канчалаган качкындар келген. Көпчүлүгү кыргыздар арасында тажиктер да бар. Мен ал убакта Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри болуп тургам. Ошол качкындарды кабыл алуу боюнча атайын комиссиянын төрагасы болгом. Аларды поезддерден тосуп алып, ушул көбүн эсе чүй өрөөнүнө жайгаштырганбыз. Ал убакта көпчүлүк орус туугандарыбыз өздөрүнүн тарыхый мекенине кетип жаткан, анан бош калган үйлөргө, кашарларга жайгаштырганбыз. Ошентип Кыргызстан жүрөгүн ачып, аларга шарт түзүп берген. Экинчиден, ошол согушуп жаткан мезгилде биз расмий бийлигине гуманитардык жардамдан сырткары курал жарактан дагы жардам кылганбыз. Ар кайсыл жолдору менен гуманитардык жардамдарды бергенбиз. Ошондо Тажикстандын ички чатагын, өздөрүнүн согушун токтотууга Кыргызстан өлчөөсүз чоң салым кошкон. Ага чейин алардын Бадахшандагы Афганистан менен чек арасын биздин бир батальон барып кайтарышкан. Ал кездеги биздин президентибиз Аскар Акаевичтин демилгеси менен 1996 жылы май-июнь айларында азыркы Тажикстандын президенти Эмомали Рахман менен тажик оппозициясынын жетекчиси жана анын орун басары келип, биздин резиденцияда абдан оор сүйлөшүүлөр болуп, абдан чоң талаш-тартыштардан кийин аларды ийге келтирип, тынчтык протоколуна кол коюшкан. Андан кийин Москвага барып кол коюлуп, тажик туугандардын согушун токтотконбуз. Тажик туугандарын сактап калганбыз.
Алар дагы жарандык согуш убагында 100 миңдейи каза болуп, дагы 100 миңдейи ар кайсыл мамлекеттерге катышкан. Тажик интеллигенцияларынын өкүлдөрү бизге келип жүргөн, биз аларга колдоо көрсөткөнбүз, ушул жактан ырларды жазышкан. Ошентип Тажикстандагы жарандык согуш аяктагандан кийин 2000-жылдардын башында чек ара маселелери сүйлөшүлө баштаган. Тажикстан менен дагы, Өзбекстан менен дагы 20 жылдан бери сүйлөшүү жүрүп келе жатат десек туура болот, деди ал. Ошентип кыргыз элинин кеңпейилдигин, айкөлдүгүн, меймандостугун, ак ниеттүүлүгүн пайдаланып, жарандык согушун токтотуп, бийлигин чыңдап алган Тажикстандын учурдагы бийлигинин жакында эле Кыргызстанга жасаган мамилеси кандай кабылдасак болот? Адам арыгын баксаң ооз кандайт деген ушул эмеспи? Негизи эле тажик тараптын чек ара маселесин сүйлөшүү жолу менен, тынчтык жолу менен чечүүгө анчейин ниети жок болуп жатканы буга чейин эле байкалып калганын Абдыган Эркебаев да баса белгилейт. Садыр Нуркожоевич президент болуп шайлангандан кийин Россия чакырды, Өзбекстан чакырды, Казакстан биринчи болуп чакырды, а Тажикстан тараптан андай мамиле болгон жок. Экинчиден, алар чек ара маселеси боюнча бизге өктөм талаптарды коюп, кыйынсынып мамиле кылды. Саны жагынан да көппүз, Афганистан менен жакын болуп, согуштук курал жагынан да күчтүүбүз деп эрдемсинип кетишти окшойт. Анан ошол убакта Тажикстанда ЖКХга мүчө мамлекеттеринин коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйыны болуп, анан ал жакка Россиянын министри Шойгу да келип, айтор алар эмнегедир шерденип кетишти. Алар траншеяларды казып, аскердик техникаларын алып келип, даярданып алышыптыр. Биз алардай болуп, шаймашай даярдыкта болбой калганыбызды моюнга алыш керек. Бул Кыргызстан тараптан кеткен кемчилик. Болбосо тажик тараптын кыргыз айылдарын басып кирип, өздөрүнүн желектерин илип жатканына эмне дейбиз? Бул баскынчылык да, дейт Эркебаев. Ооба, тажик бийлиги өтө чоң тарыхый катачылык кетирди. Кылымдар бою ынтымакта, достукта, ынак коңшулук мамиледе жашап келген эки элдин ортосуна муз төккөндөй мамиле жасады. Буга эми дүйнөлүк коомчулукта өз баасын бериши керек. Ар бир кадамдын, аракеттин өз баасы болушу шарт. Убагында боору орүй тургандай абалга кептелип, Кыргызстандан өтө чоң колдоолорду алып, эмимитип бооруга тепкендей жасаган мамилеси акыры өздөрүнүн башына өтө чоң мүшкүл алып келеринен күмөн жок. Сагынбек Сатыкеев. Кыргызстандын президенти Туркияга, Казакстандын президенти Тажикстанга барат. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев май айынын экинчи жарымында Тажикстанга расмий ис сапары менен барат. Бул тууралуу эки өлкөнүн басылмалары жазышууда. Маалыматка ылайык ис сапар Эмомали Рахмандын чакыруусу менен белгиленген. Жолугушууда Борбор Азия аймагындагы кырдаал боюнча пикир алмашуу орун алат. Буга чейин Туркиянын президенти Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун расмий ис сапар менен Туркияга май айында келип кетүүгө чакырганы айтылган. Баткендеги кыйроолорду калыбына келтирүү жана жабыркагандарга жардам берүү дирекциясын уюштуруп, ага Матраимовду жетекчи кылуу сунушталды. 2-3 жылдан бери Райымбек Матраимов жөнүндө айтылбаган сөз, коюлбаган талап, берилбеген убада калбады көрүнөт. Акыры келип атып сала тургандай күнөөсү жок экен дегенге токтодук. Аны жактагандар тарабынан мыкты уюштургуч, жакшы менеджер дегендей сыпаттамалар көп айтылды. Ошондуктан Баткендеги кыйроолорду калыбына келтирүү жана жабыр тарткан жарандарга жардам уюштуруу боюнча атайын дирекция уюштуруп, ага Матраимовду башчы кылуу туура болобу дейм. Биринчиден, чынында эле колунан иш келген адам болсо, анысын далилдейт, ишти уюштурат, ошону менен коом алдында өзүн реабилитациялоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Экинчиден, курсагы ток деп атышат, ошондуктан жардамга жиналган жана атайын казынадан бөлүнгөн акча каражатына кол салып жибербейт. 2010-жылдагы ош тарапты калыбына келтирүүдөгү терс көрүнүштөр кайталанбайт. Үчүнчүдөн, өзү да каржы топтоого жакшы эле салым кошобу деп ойлойм. Дос тамырларын, бизнес өнөктөштөрүн тартып. Мен оюмча, аны башка көзгө койгулап, билгенибизди эле, билбегенибизди эле күнөөлөй бергендин ордуна бул 5 күндүк жашоодо бир чоң шанс бергенибиз туура болот го дейм. Бул менин жеке пикирим деген сунушун жолдоду коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев. 5-майда Садыр Жапаров жаңы конституциясына кол коюп, Кыргызстан элине кайрылуу жасайт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 5-майда үстүздөгү жылдын 11-апрелиндеги референдумда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясына кол коюп, Кыргызстан элине кайрылуу жасайт. Иш-чарага мамлекеттик бийликтин бардык бутактарынын өкүлдөрү, жогорку кеңеш депутаттары, судьялар, корпусунун өкүлдөрү, өлкөнүн өкмөтү, коомдук ишмерлер катышат. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу чакырылгандар коронавирус инфекциясына карата ПЦР анализ тапшырышты. Иш-чара бардык санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен уюштурулууда. Иш-чара Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясынын, өлкөнүн республикалык жана аймактык телеканалдарынын түз эфиринде көрсөтүлөт. Башталышы саат 10:00. Жазгүл Кудайбергенова.
2 күндөн бери Сооронбай Жээнбеков ооз ачырганын сындап бүтө албай атышат. Тооа адамдардан ушунчалык пейил кетип бүтүптүр. Шылтоосу эмнеге баткенде ызы чуу болуп жатса, ооз ачыруу өткөрөт дейт. Биринчиден ооз ачуу 29 апрелде өткөн. Бул күн алдын ала планга бекитилгендиктен Жээнбеков чек арада чыр-мынчалык күчөп кетерин билген да эмес. Анын үстүнө ооз ачыруу бул той, дискотека же кандайдыр бир көңүл ачуучу жыйын эмес. Бул Кудайдан сооп тилеп, ой максаттарга дасторкон үстүндө дуа кылуу. Андыктан кылдан кыйкым издеп Жээнбековду ата жотосуна асылып жаткандар аман эле болгулачы.